Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз азыр Нарында жүрөбүз. Нарындын тегиде эле бир таласында жүрөм да. Өзүмдүн сарайыма келгем. Анан Чычканда Ош Бишкек жолунда күн электростанция турат. Тагалаада жүрүп, ошол күн электростанцияны карап турсак болот да. Эмне болуп атат, канча электр энергия чыгарып атат, ошонун баарын көрүп турсак болот. Мынакей сиздерге көрсөтөйүн, ушул тиркем аркылуу көрсөңүздөр болот да. Ал жерде күн батып кетиптир. Мына күндөн келген ток жок, аккумулятордон алып жатат азыр. Үйдөгү колдонуу 5,97 киловатт экен. Ошондо 6 киловатт колдонуптур. Мына аккумулятор болсо 6 киловатт чыгарып жатат. 75 баяз калыптыр. Бул жерде 30 киловаттык аккумулятор турат. Бүгүн кандай болуптур, канча электр энергия чыгарыптыр, ошону да көрсөк болот да. Мынакей эртең менен саат 8:35 күн чыгыптыр. 8:35 чыгып туруп ушул аккумуляторду зарядтаптыр. Мына күн электростанциясы 11 киловатт, 12 киловатт электр энергия чыгарыптыр да. Колдонуу болсо 3,82 киловатт болуптур. Андан кийин бул аккумуляторду зарядтап койду да, азырчы зарядтап туруп, анан мына панелдерден эле алып бере берди. Мына панелдерден чыккан электр энергия да. Мына ушунча чыгып отуруп туруп күн батканда мына 1 киловатт күн ошондо 17:40 батып калыптыр. Мына 400 эле ватт чыгарып калыптыр. Колдонуу болсо 4,37 киловатт экен. Анан аккумуляторго өтүптүр дагы. Азыр мына 18:30 убакыт 5 киловатт 97 ватт 970 ватт иштетилип жатат. Саат 18:39. Мына онлайн режимде ушундай тиркем аркылуу да күн электростанцияны текшерип турсак болот, мониторинг кылчу. Ушундай дагы жагы бар да, өзүңүз алыс жерде болсоңуз дагы станция эмне болуп атканын карап коюп турса болот. Жанагындай камераларды коюп коет го, ошол камераларды текшерген сыяктуу эле окшош да бул нерсе. Кимде ким күн электростанция койдурам десе, телефон номерлери менен байланышыңыздар. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин ушул видеону башкалар менен дагы бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.